Жалал Абад шаарындагы муниципалдык автобустар 2016 жылдан бери жүргүнчүлөрдү 5 сомдон ташып келет. Муниципалдык авто базанын ошол кездеги жетекчилиги жүргүнчүлөрдү көбөйтүү максатында жол акысын 8 сомдон 5 сомго түшүргөн. Бирок азыркы тапта дизелдик күйүүчү майдын жана авто тетиктердин баасы жогорулагандыктан жол акысын көтөрүү зарылчылыгы пайда болду. Анан 2016 жылы ушул Трамес багытты көздөшүп, тарифти бааны 8 сомдан 5 сомго түшүрүп алышкан. Биз 5 сомго түшүргөндүгүнө байланыштуу азыр дагы өзүбүздү жаба албай атабыз, расходторубузду плюс өзүбүзгө маалым болгондой бул дистопливанын, солярканын акчасы, баасы көтөрүлгөнүнөн биз сунуш кылып атабыз 5 сомдон 8 сомго көтөрүп берүүнү. Жалал Абад шаардык муниципалдык авто базасында 15 автобус бар. Алардын 5-и такыр жарактан чыгып калган. Учурда калган 10 автобустун 4-ü гана каттамга чыгууда. Анткени автобустардын негизги жүргүнчүсү саналган шаардагы окуучулар пандемиядан улам онлайн режиминде окуп жатат. Жалал Абад шаардык мэриясы жыл сайын шаардагы 1-класстан 6-класска чейинки окуучуларды акысыз жүрүүсү үчүн авто базага 6 миллион сомго чейин каражат бөлүп келет. Биз азыр өзүбүздүн негизги жүргүнчүлөрүбүз жоктугунан 4 эле автобус чыгарып атабыз. Анда бир көйгөйү бул ошол дистопливанын баасы өскөнүнө байланыштуу. Күнүнө 2000 сомдук бир автобуска заправка кылсак, автобустун алып келген акчасы 1000 сом болуп атат. Ошого 10ду алып чыксак, бул бизге минус болот. Ошого 4-өн алып чыгып атабыз. 4 автобус линияда азыр бар. Биринчи мотордогу майды текшеребиз. Себеби ошо мотордун майын текшербесек болбойт. Авто базада 2014 жылдан бери айдоочу болуп иштеп келе жаткан Айзымжан Эргешев жол акынын арзан болгону күтүлгөн жыйынтыкты бербегенин айтат. Тагыраагы белгиленген планды толтуруунун өзү мүмкүн болбой жатканын белгилейт. Мен ушу 8 сом, жол кире 8 сом экенинде илешип калгам иштеп. Анан ушу 8 сомдон болуп атканда биз планды да берчүбүз. Ал маалда ушу жүргүнчүлөр дагы жакшы чыгышчу. План тапшырып, пландан ашык дагы ушу күйүүчү майды актап. Андан ашыгы дагы ушу ишканага калчу да. Ушу шарттар жакшы эле. Анан кийин биз эртең менен ушу 6 саат 6да жумушка келебиз. Биздин ишибиз да оор чындап. Учурда автобустар 1-класстан 6-класска чейинки мектеп окуучулары үчүн акысыз, калган жарандар 5 сомдон жол акысын төлөшөт. Жүргүнчүлөрдүн дээрлик баарысы жол акысын жогорулатып, автобустардын иштөөсүн жакшыртуу зарыл экенин белгилешүүдө. Көтөрүлсө 8 сомду көтөрөбүз да. Чем 30 сом такси менен барып атпайбызбы? Кээде 100 сомго барабыз, бара турган жерибизге. А булар каттап турса, биз 8 сом менен жетип алып атпайбызбы? Бул автобуста жүрүү өзү ыңгайлуу да. Белки немеге маршруткага караганда. Кеңири, азыр ысык өзүңүз билесиз. Немеде айнектер ачылат. Белки маршруткаларда айнек ачылбайт да. Эми түштө түшүп калганда местаңа жеткичекти уже бане болуп кетет. Эми бул немесинде эле 10 сомго көтөрсө деле эл төлөйт да негизичи. Эмнеден кеңири ыңгайлуу. Кете бересиң, белки маршруткадай кысылбайсың. Көпчүлүк кандай чечсе ошол туура деп ойлойм. Кээ бирде мына студент окуучулар болбосо чындыгында автобустун эмеси планы толбой деле калат болуш керек деп ойлойм. Көбүнчө пенсионерлер чыгат, алар төлөбөйт деле болуш керек. Ошон үчүн 8 сомго көтөрүүгө туура деп эле ойлойм мен. 8 сом же 10 сом болсо болот. 10 сом болсо деле болот. Төлөсөңүздөр болот да? Болот. Сиздиңизчи? Эми 8 сом десе 2 сом таппайм, 10 сом нормально эле. Потому что бунун запчастары кымбат келет. Актабайт да, если транспорт жүрүш постоянно жүрүп турганга постоянно карап туруш керек буну, ар жерин оңдоп. Мында эч ким чыкпайт аяга. Doğrusu. Нормально. Sen köprü akıp koysa adam doldur çıkardı. Adam doldur çıkardı. Köprü akılış gerek avtobusda. Жалал Абад шаардык муниципалдык авто базасындагы 15 автобуста 2010 жылы Кытай Эл Республикасы белек катары берген. Анын иштөө мөөнөтү 3 жыл болгон. Андан бери Жалал Абад шаарына жаңы автобустар алып келине элек. Аталган мекемеден билдиришкендей, быйыл долбоорлор аркылуу 10 автобус алып келүү аракети көрүлүп жатат.